Могул жерде Минздрав боюнча аябай кайрылуулар көп келип атат. Алмаз Акунжанович. Жанагы Алымкадыр Бейшеналиев боюнча ошонун үстүнөн кайрылуу азыр дагы менин кабинетимде 6 аял келиптир атайы. 6 аял. Могул жерде хронологиясын карасаң, бул киши министр болуп келгенден бери эле киши өлүп атыптыр да. Мына 12 январда, 15 январда, 3 больницада 2021 жылы төрөлгөн жаш бала. Андан кийин Бишкек номер 2 роддомдо 15 январда, андан кийин 5 февралда, андан кийин 12 февралда Жайыл районунда, анан 21 февралда, 17 декабрь. То есть, телефондо да толтуруп кетти. Мына министр өз колу менен райондун больницалардын жетекчисинин приказын турдой кол коюп, өзү коюп атат. Эртеси зам министри башка бирөөгө приказ чыгарып атат. Там кадровый чехарда, бардак Минздравда. Кече жакында мен бир тааныштарым, аты жөнүн айтпай эле коеюн. 11 жаштагы бала кулагынын жанына фурункул чыккан экен. Фурункулду алабыз деп, селый чоң нервин кесип коюп, бир бети иштебей калып, Туркияда көптөгөн миллион сом карыз парыз кылып атып, дарылатып келди. Бул министр здравоохраненияны, урматтуу коллегалар, могул жака чакырып туруп, ал киши президентке кичине аканетти жасап берсе эле кыйынмын деп ойлобосун. Могул жерге келип элдин алдында жооп берсин могу өлүмдөргө. Андыктан мен жана Нурланбек Тургунбековичке да кат жүзүндө жиберип койдум. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, ушуну кийинки сессияга Кабмин менен кошо министр замдары келбестен Алмаз Акунжанович өзү келсин. Алымкадыр Бейшеналиев. Эмне үчүн өлүм көбөйүп кетти? Кече жакында 3 жашар баланын тишин жулдурам деп, тишин дарылатам деп, анын өлүмү толгон токой. Мына азыр ишенбесиңер, мен кабинетиме чыккыла 6 аял отурат. Алмаз Акунжанович. Ушул тапта онлайн чыгып көрсөңүз болот. Арызданып келишти. Ушуну эске алып, протоколуна тапшырма берип, кийинки сессияга министр өзү келип, деятельность боюнча отчет берип койсунчу. Өзү Алмаз Акунжанович, бул азыркы министр здравоохранениянын кличкасы бар экен. Чорный хирург деген. Бул убагында Рысбек Акматбаевдарды операция кылып жүргөн. ОПГнын балдарын бекитип алып барып, ок тийгендердин же бычак жегендерди алып барып, үйүндө же бекитип операция кылып жүргөн. Мен подсказка берип коеюн, Камчыбек Кыдыршаевич ГКМнын башчысына жана генеральный прокурорго кайрадан ОПГ менен күрөшүп атабыз. Түздөн-түз бул министрдин ОПГга тежесі бар. Канчалаган балдарды бекитип, неофициальный операция кылып жүргөн киши Кыргызстандын саламаттык сактоо министри болуп турат. Бул деген уят нерсе. Бул президенттин да башын айлантып, аканит каякта бир ууларды чыгарып, 1 жыл башын айлантты. Эми жалпы кыргыз элин башын айлантып, өлүм көбөйүп кетти. Буга чара көрүшүбүз керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович, кече мен Туркияда жүрдүм, бир мемориал деген клиникага бардым, обследовать. Косный мосту алмаштыра албай кыргыз баласы жүрүптүр, 20 жаштагы аэропортто иштейт экен. Телефонун сурасаңар берем. Манас аэропортто үйлөнө элек бала экен. Мен өзүм обследованиямдан отказ кылдым дагы, жана жигитте айттым. Десем, Туркия мамлекети 150 квота бериптир, Алмаз Акунжанович. Операцияларга. Бирок ошону жалаң таныш билиштери министрдин туган урук жанагысынын влияниясы менен гана бөлүнүп атыптыр. Жанагы Туркиянын Кыргызстандагы посолунун, мен бул боюнча Руслан Казакбаев менен да сүйлөштүм. Ошол квоталар жең ичинен бөлүнүп кетип атыптыр. Өтө бардак Минздрав. Бул кишинин ишин караш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул чорный хирургду министр кылып коюп алып, кыргыз элин бүт заблужденияга тыгып атат. Өлүм көбөйүп кетти. Рахмат.